Раджабали Шайдулаев дүйнөлүк рейтингде 6-орунда. Кыргызстандык мушкер Раджабали Шайдулаев белгилүү Fight Matrix порталынын версиясы боюнча дүйнөдө 6-орунда турат. 2024-жылы Раджабали биринчи жолу жеңил салмактагы дүйнөнүн эң мыкты 50 мушкеринин катарына кирген. Ошондон бери анын рейтинги тездик менен көтөрүлүп жатат. Болгону 1 жылдын ичинде ал орто деңгээлдеги спортчудан дүйнөлүк элиталык мушкерлердин катарына кошулду. 2025-жылдын аягында Шайдулаев Fight Matrix рейтингинин тарыхындагы эң чоң секириктердин бирин жасап 6-орунга чыкты. Жана бул уникалдуу окуя. Мушкер UFC'де мушташпастан эле дүйнөлүк рейтингдин алдыңкы 6-лыгында турат. Раджабали кесипкөй карьерасында 17 беттеш өткөрүп, бардыгын 3-раундка жеткирбей жыйынтыктаган. 17 жеңиш, 17 финал, бир дагы калысынын чечими менен уткан эмес. 11 жолу самбишин менен утса, 6 жолу нокаут болгон. Бул MMA тарыхында дүйнөлүк стандарттар боюнча дагы сейрек кездешүүчү окуя. Анткени 17 кесипкөй беттеш өткөрүп, бардыгын мөөнөтүнөн уткан учурлар өтө аз. Учурда бул салмактын сап башында Александр Волконовский жайгашкан. Уран Сатыбалдиевдин атаандашы белгилүү болду. Кыргызстандык мушкер Уран Сатыбалдиев UFC'деги 3-чү беттешин өткөрөт. Ал 2026 жылдын 8 февралында белгиленген UFC Vegas 113 мелдешине катышат деп кабарланууда. Кыргызстандын атаандашы америкалык Джулиус Уолкер болот. Беттеш жарым оор салмакта, тагыраагы 93 килограммга чейинки салмакта өтөт. Бул Сатыбалдиевдин UFC'деги 3-чү беттеши болот. Ал мурда оор салмактагы дебютунда словакиялык Мартин Будайга утулуп калган. Андан кийин жарым оор салмакта казакстандык Дияр Нургожайды жеңген. Горилла деген каймана ысымы менен белгилүү болгон спортчубуз жалпы карьерасында 10 беттеш өткөрүп, 9 жолу жеңүүчү болуп, 1 жолу утулган. Уран Сатыбалдиевдин алдыдагы атаандашы Уолкер кесипкөй карьерасында 8 жолу беттеш өткөрүп, 7 жолу жеңишке жеткен. 26 жаштагы америкалык мушкер 2025 жылдын февралында UFC'де дебют жасап, мекендеши Алонсо Менфилдке калыстардын чечими менен утулуп калган. Андан кийин август айында бразилиялык Рафаэль Черкейра менен беттешип, жеңүүчү аталган.